атап, ошону биз сиздерге маалыматты бөлүшөлүк. Рахмат. Сөз Талиева Камила Абдразаковна. Албетте, медицина тармагында абдан маселе көп. Урматтуу министр, сиз айткандай, мен популярдуу эмес, бирок реалдуу, эл сезе турган реформаны жазаңыз, биз колдойбуз. Бул жерде эч маселе болбош керек да. Анан эми мына азыр өкмөт министрлер кабинетинин орун басары айтты, биз мындай позициябыз так, дайынбыз деп. Андай болсо, мына өзгөчө статуска ээ чек ара району, Лейлек районунда ПЦР лаборатория жок. Таптакыр. Ковид башталганына 2 жыл болду, буюрса, мына 2 жыл. Бирок лаборатория жок. Министр өзүңүз былтыр барганда, август айында барганда айткан экенсиз, 1 айдын ичинде лаборатория уюштурам деп. Азыр 140 километр Баткенге чейин алып келип, кайра баргача ооруган киши бүт жуктуруп бүтөт. Ушуга кандай дейсиз? Эмне үчүн бул маселе чечилбейт? Камила Абдразаковна, мынакей азыркы кезде Баткен областы башка статус болду. И азыркы кезде биз ошону карап туруп, жакын арада ал жерге передвижной лабораторияны алып барып беребиз. Тез арада алып барып бериңиздер. Бул эме кечиримсиз да. Бул ПЦР лаборатория жок деген. Анан берде Айыл чарба министрлигинин орун басары отурат. Вет лаборатория да жок. Бул эмне? Бул Лейлек районуна жасаган бир өкмөттүн бойкоту, я. Бул эмне деген? Ит ооруп калса, котормо оору, аны көтөрүп алып Ошко 500 километрге жөнөшүбүз керек да. Жооп бергилечи, эмнеге жок? Вет лабораторияны жоюп салгансыңар. Кабинет иштечү штаты бар болчу. Жок, вет лаборатория да жок. Бул эмне деген маселе? Лейлек районунда кечиримсиз 140 000 калкы бар, райондо жок вет лаборатория дагы. Жооп бергиле. Мен токтоп тургулачы, убактым аябай кетип атат. Нурлан Шерипов, Айыл чарба министринин орун басары. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Саламатсыздар, урматтуу Камила Абдразаковна. Биле кеч керек, могу 6-чакырылышта Баткендин өзгөчө макамы боюнча 5 мыйзам бекитилген. Анын алкагында президенттин тескемеси да чыккан. Анан министрлер кабинетине өзүңүзгө маалым болгондой Баткенде өнүктүрүү программасы 2021-35 жыл жана аны ишке ашыруу жол картасы иштелип чыгып бекитилген. Анан ошол жерде дагы сиз көтөргөн маселелер боюнча атайын иш-чаралар каралган биринчиден. Анан экинчиден чынында эле ветеринардык лаборатория 2017 жылы кыскарып кеткен. Азыркы убакта аны кайра турукташтыруу боюнча азыркы убакта иш жүрүп атат. Андан сырткары, Лейлек районунда гемодиализ аппараты жок, бир борбор жок. Бул эмне деген неме? Таптакыр Лейлекте элдин ден соолугуна кароону бир кысымга алып койгондо мен берден учурдан пайдаланып Эдил мырзага айтат элем да. Сизге бир сунуш. Саясат менен көп алектенбей, социалдык маселелер менен көбүрөөк алектениңизчи. Барыңызчы Лейлекке. Мына, мен өзүм барам кошулуп. Маселе бүт турат. Анан эми бул жерде азыр министрге дагы көп сунушум бар. Бир Маргун деген айыл бар. Кен облусунун статусу жөнүндө мыйзам бар. Мыйзамдын негизинде 159 токтом кабыл алынган. Ошондо жол картасынын 112 пунктунан баштап бир 9-10 пункт ушул баягы материалдык техникалык базаны чыңдоо, саламаттык сактоо тармагыны мындай тейлөөнү күчөтүү жөнүндө пункттар бар да. Анан мен ошодон айткым келип атат да, жана сиз гемодиализ боюнча суроо бердим эле, жооп бербедиңиз. Мен мына азыр алдым. Бюджетный программа бар да, гемодиализ. Вот ошонун негизинде бир чек ара району болгондон кийин Лейлекке көңүл буруңуздар. Анан мен да абдан азыр изденип атамын. Мындай жеке ишкерлерби ушул гемодиализ аппаратын коюуга жардам берсеңиздер деп. Сиздер ушул жагында карасаңыздар. Бул бизде абдан көйгөй болуп атат. Анан келип Бишкектен дарыланып атат гемодиализ аппаратына мажбур болушуп. Батирде туруп атат. Мунун баары каржы да. Ошонун негизинде мына ондогон кишилер биздин жарандарыбыз Лейлек районунун кайрылып атат да. Анан жана өзүңүздүн сөзүңүздөн улам. Компенсацияны баарына бердик деп атасыңар да. Мына мага азыр эле кайрылды. Кулундуу ооруканасы. Бул чек ара зонасында турган. Сиз билесиз. 20 работник компенсациясын ала элек. Жаш, жаңы бүтүп келген анестезиолог, реаниматолог Аслонов Жавахир деген бала мына 2 жыл болуптур компенсациясын ала албай атат. Мына мен жана Доспай Турдугулов боюнча да айттым эле, жооп бербедиңер. Бул эми мамлекеттен айтылды, компенсация алат теги красный зонада иштегендер дегенден кийин. Бергиле да учурундачы. Бул эмне деген неме? Камила Абдразаковна, биз бүт баарын жазып алып, Лейлектин главврачына айтам, бизге протокол жөнөтүлгөн болсо, биз азыр төлөп беребиз.
бүгүн эле эмес сизге чечип туруп эртең сиз менен байланышып жооп бергенге аракет кылабыз. Анан муну Маргун айылы боюнча бир штат бербесеңер болбойт. Себеби бизде круглосуточный иштеш керек болуп атат. Азыр пандемиянын учурунда 3төн кийин дейт, түнү ооруп калсак Бешкентке барабыз дейт. Эл абдан кыйналып атат. Врач жок. Бир врач. Бир штатты ачып бергиле Маргун айылына. Камила Абдыразаковна, макул бүгүн биз өзүбүздүн каражатыбызды карап чечип бергенге аракет кылабыз. Анан 10 күндүк мөөнөттө деп атасыңар, жанагы немени, ПЦР лабораториянычы. 10 күндүк мөөнөттө эртерээк ачканга аракет кылгыла, себеби азыр эми күчөп турган. 10 секунд кошуп бергиле. Анализдерди көтөрүп алып, анан Баткенге барып, анан келгиче бүт оору жайылып, акыбалыбыз оор эле, эртелеткилечи, бир 3-4 күндүн ичинде тездетип бериңиздер. 10 күн деп күтүп отурганбыз да, күчөп турат. Камила Абдыразаковна, биз азыр Баткенде чоң лаборатория куруп атабыз. Ошол бүткөндө Баткенде турган передвижный тияка жөнөтөбүз дегенбиз. Эгер Баткенде качан бүтүп калат? Бүтүп калса эле ошол күнү биз